Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Биз бүгүн каржы жана экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап багытында билим алып жаткан студенттерге аралыктан кесиптик математика сабагын өтөбүз. Сабакты даярдаган Ош технологиялык университетинин гуманитардык технологиялар колледжинин математика жана статистика кафедрасынын окутуучусу Омошова Айгүл. Эрежелер. Теманы өздөштүрүү үчүн өзүңөргө ыңгайлуу шарт түзгүлө. Керектүү окуу куралдарын даярдап алгыла. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо белгилей кеткиле. Кайтарым байланыш учурунда тактап суроо үчүн. Ийгиликтин сыры эң жөнөкөй. Баштоо керек, улантуу керек жана бүтүрүү керек. Демекчи, ар бир ишти аягына чыгар бүтүрсөңөр, анда силер сөзсүз түрдө ийгиликке жетишесиңер. Бүгүнкү сабактын темасы ыктымалдуулуктар теориясы. Сабагыбыздын планы. Биринчи. Ыктымалдуулуктар теориясы предметинин негизги түшүнүктөрү. Экинчи. Ыктымалдуулуктун классикалык, статистикалык жана геометриялык аныктамалары. Үчүнчү. Окуялар жана алар менен болгон амалдар. Сабактын максаты. Ыктымалдуулуктар теориясынын пайда болушу жана окуялар, алардын түрлөрүн аныктай алууга билимдерибизди бышыктайбыз. Экинчи. Ыктымалдуулуктун аныктамаларын билебиз жана айлана чөйрө чындыгы менен байланышкан маселелерди чыгаруу үчүн пайдалана алабыз. Үчүнчү. Окуялардын үстүнөн амалдарды аткаруунун эрежесин үйрөнүп, аны мисалдарды чыгарууда пайдаланууну билебиз. Төртүнчү. Курчап турган чөйрөгө алган билимибизди пайдалана билип, маданияттуу жашоого жөндөмдүү болууга тарбияланабыз. Күтүлүүчү натыйжалар. Биринчи. Окуялардын түрлөрүн аныктап, ыктымалдуулуктарын эсептей алсак. Экинчи. Аныктамаларын өздөштүрүп жана аны айлана чөйрө чындыгы менен байланышкан маселелерди чыгарууда пайдалана алсак. Үчүнчү. Жарандык коомдук ишмердүүлүктө, социалдык тармакта, үй-бүлөлүк маселелер жана милдеттер тармагында, экономика жана укуктук суроолорунда, кесиптик өзүн-өзү аныктоодо билимге жана тажрыйбага ээ болсок. Төртүнчү. Интернет булактарын максаттуу пайдалана алсак, анда бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет. Колдонулган адабияттар. Кадырова, Калдыбаева, математика, окуу китеби. Спирина, теория вероятности и математическая статистика китеби жана интернет булактары. Биринчи. Ыктымалдуулуктар теориясы предметинин негизги түшүнүктөрү. Биз жашаган мекендиктен материалдык нерселерден башка дагы ар кандай чексиз көп окуялар орун алышкан. Мисалы, жердин титиреши, суунун ташкындоосу, адамдардын эмгектениши жана мамилелеши, товарлардын өндүрүлүшү жана сатылышы жана башка ушул сыяктуу. Ыктымалдуулуктар теориясы айлана чөйрө дүйнөсүнүн объективдүү мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдөөчү математика илиминин бөлүгү болуп эсептелинет. Айрыкча, ал дүйнөдөгү кокус окуялардын массалык процесстерин изилдеп, окутуп үйрөтөт. Массалык кокус кубулуштары деп
талап коюлуучу шарттарда өзгөртпөстөн көп ирет кайталанган окуяларды айтабыз. Массалык процесстер көбүнчө өндүрүштө, социалдык жана экономикалык турмуштарда, ошондой эле согуш иштеринде жана башка ушул сыяктуу жерлерде кездешет. Буга чейинки математикадан таанышкан маселелер тажрыйба жыйынтыктары бир маанилүү түрдө аныкталган окуялар менен байланышкан. Ал эми ыктымалдыктар теориясында тажрыйба жыйынтыктары бир маанилүү эмес. Так эсепке алынбай турган кокус тоскоолдуктардан да көз каранды болгон маселелер каралат. Мисалы, ташты колдон түшүрсөк, анда аны кандай ылдамдануу менен жерге түшүүсү бир маанилүү аныкталган кубулуш. Ошентип, ыктымалдуулуктар теориясы окуялардын көп сандаган процесстерин изилдейт. Тагыраак айтканда, каралган массалык кубулуштардын процесстерин чагылдыруучу чыныгы мыйзам ченемдүүлүктү аныктоодо кокус тоскоолдуктарды да так эске алууга жардам берет. Ыктымалдыктар теориясынын негизги түшүнүгү окуя болуп эсептелинет. Бир окуя же бир нече окуялар белгилүү шарттардын аткарылышы менен келип чыгат. Аларды латын алфавитинин баш тамгалары менен белгилейбиз. Ал эми белгилүү шарттардын аткарылышын сыноо же сыноолор деп атап, ар бир окуянын же окуялардын жыйындысын сыноонун же сыноолордун натыйжасы деп кароого болот. Окуянын түрлөрү. Эгерде сыноонун же бир канча сыноолордун натыйжасында сөзсүз келип чыгуучу окуялар мүмкүн болгон окуялар деп атайбыз. Мисалы, нормалдык атмосфера басымында жана бөлмөлүк температурада суунун суюк абалда болушу мүмкүн болгон окуя. Эгерде сыноонун же сыноолордун натыйжасында такыр эле келип чыкпаган окуяны мүмкүн болбогон окуя деп атайбыз. Мисалы, эки оюн сөөгчөсүн бирге бир жолу таштаганда суммасы 14 упай түшөт деген окуя мүмкүн болбогон окуя. Себеби бир оюн сөөгчөсүндөгү эң көп упай 6. Эгерде сыноонун натыйжасында келип чыкпашы да мүмкүн болгон окуялар кокустук окуялар деп аталат. Мисалы, эртең жаандын жаашы, жердин титиреши. Бизди курчап турган окуялар өз ара байланышта болушат. Тагыраак айтканда, бир окуянын орун алышы экинчи окуянын орун алышына же орун албоосуна таасир кылат. Демек, орун алуу ыктымалдыгына да таасир этет. Окуяларды бири-биринен карата салыштыруу багытында түргө бөлүштүрсөк, карама-каршы, сыйышкан жана сыйышпаган жана дагы көз каранды эмес окуялар келип чыгат. Мисалы, эки тааныш адамдардын жолугушу биринчи окуя жана жолукпоосу экинчи окуя. Бул окуя карама-каршы окуялар болушат. Алардын жолугушу жана кол алышы учурашуусу сыйышкан окуялар. Жана алардын жолукпоосу жана кол алышы учурашуусу сыйышпаган окуялар болушат. Башкача айтканда, биринчи жана экинчи окуялар карама-каршы, биринчи жана үчүнчү окуялар сыйышкан окуялар, ал эми экинчи жана үчүнчүлөр сыйышпас окуялар болушат. Мындан ары ыңгайлуулук үчүн окуянын орун алуусуна карата жүргүзгөн байкоону, тажрыйбаны, өлчөөнү жана эксперименттин бардыгын сыноо деп гана атайлык. Аныктама. Эгер
сыноо учурунда эки окуянын бирөө гана сөзсүз орун алса, аларды карама-каршы окуялар дейбиз. Эгерде сыноодо эки окуянын экөө тең орун алса, сыйышкан, башкача айтканда биргелешкен окуялар дейбиз. Ал эми эгерде сыноодо эки окуя бир мезгилде экөө тең орун алууга мүмкүн болбосо, сыйышпас, башкача айтканда биргелешпеген окуялар дейбиз. Мисалы, студенттин китеп дүкөнүндө болушу А окуясы, ал эми болбошу Б окуясы десек, анда А жана Б окуялары карама-каршы окуялар болушат. Себеби сыноодо алардын бирөө гана сөзсүз орун алат. Эгерде студенттин дүкөндөн китеп алып алуусун С окуясы десек, анда А жана С окуялары сыйышкан окуялар, ал эми Б жана С окуялары сыйышпас окуялар экени көрүнүп турат. Мындагы карама-каршы окуялар сыйышпаган окуялар да боло алышат. Бирок сыйышпаган окуялар карама-каршы окуялар боло алышпайт. Себеби алар сыноодо экөө тең ишке ашпоосу же бирөө гана ишке ашуусу мүмкүн. Аныктама: эгерде бир окуянын орун алышы экинчи окуянын орун алышынын ыктымалдуулугуна таасир этсе, анда көз каранды окуялар, ал эми таасир этпесе, көз каранды эмес окуялар деп атайбыз. Аныктама: эгерде А1, А2 жана башка АН бир тектүү кокус окуялары болсо, төмөнкү касиеттерге ээ болот. Биринчи, ар кандай сыноодо алардын бир гана окуясы орун алса. Экинчи, бардыгы бирдей мүмкүнчүлүктөгү окуялар болсо, анда аларды элементардык окуялар деп атайбыз. Эгерде А окуясын орун алган сан М, сыноолордун жалпы саны N деп алсак, анда аныктама: N жолку сыноолор кезинде окуянын М жолу кездешүүсү А кокустуу окуясынын салыштырма жыштыгы деп аталат. Салыштырма жыштыгын W тамгасы менен белгилейбиз жана ал төмөндөгү формула аркылуу табылат. Мында М 0дөн чоң же барабар, N'ден кичине же барабар болгондуктан, M'дин N'ге болгон катышы да 0дөн чоң же барабар, 1ден кичине же барабар болот. Демек, эгерде М барабар N болсо, А окуясы мүмкүн болгон окуя жана анын жыштыгы 1ге барабар болот. Эгерде А окуясы ар бир сыноодо сөзсүз ишке ашпаса, анда М барабар 0 болуп, мүмкүн болбогон окуя болот жана анын жыштыгы 0ге барабар. Ал эми N сынакта А окуясы же орун алып, же орун албаса, башкача айтканда 0дөн чоң N'ден кичине болсо, анда А окуясы кокус окуясы болот жана анын жыштыгы N'ден М чоң 0дөн 1ден кичине болот. Экинчи, ыктымалдуулуктун классикалык, статистикалык жана геометриялык аныктамалары. Ыктымалдуулуктун классикалык аныктамасы: эгерде А окуясы N элементардык окуялардын санынын орун алуучу М окуяларынын санына болгон катышы А окуясынын ыктымалдуулугу деп аталат жана ал P'дан А менен белгиленип, төмөндөгү формула аркылуу эсептелет. Мында
n элементардык A окуясынын жалпы саны. Ал эми m A окуясынын орун алуусун камсыз кылган учурлардын саны. Жана ал 0дөн чоң же барабар, 1ден кичине же барабар болот. Ошентип, мүмкүн болгон окуянын ыктымалдыгы P барабар 1. Мүмкүн болбогон окуянын ыктымалдыгы P барабар 0. Ал эми кокус окуянын ыктымалдыгы 0дөн чоң, 1ден кичине болору келип чыгат. Мисалы, лотереяда 1ден 10го чейин номерленген 10 билет бар. Божомол алынган bir билеттин номери 3 санына эселүү болгон A окуясынын ыктымалдыгын тапкыла. Чыгаруу. Мында бардык сыноонун саны n барабар 10. Ал эми A окуясынын орун алуусун камсыз кылуучу учурлар 3кө эселүү сандар 3, 6, 9. Башкача айтканда m барабар 3. Ыктымалдуулуктун формуласын пайдаланып, божомол алынган bir билеттин номери 3 санына эселүү болгон A окуясынын ыктымалдыгын 0,3 деген санга барабар. Ыктымалдуулуктун статистикалык аныктамасы. Эгерде салыштырма жыштык туруктуу болсо, анда аны, башкача айтканда, далбуйдан A барабар m бөлүнгөн n санын A окуясынын статистикалык ыктымалдыгы дейбиз. Мындагы m A окуясынын орун алганын саны. Ал эми n сыноонун жалпы саны. Мисалы, тыйынды 5 жолу ыргытууда гербтин үстүңкү бетине түшүшүнүн жыштыгы 0,1000ден 501, 0,1000ден 506, 0,1000ден 497, 0,1000ден 509 жана 0,1000ден 494 болду. Алардын 0,5 санына жакындыгын туруктуу экендигин көрсөтөт. Ошондуктан тыйындын гербинин түшүүсүнүн статистикалык ыктымалдуулугу 0,5ке барабар болот. Ыктымалдуулуктун геометриялык аныктамасы. A окуясынын геометриялык ыктымалдыгы төмөнкү формула менен табылат. Мисалы, узундугу 10 см болгон кесиндиге узундугу 2 см болгон кичине кесинди жайгаштырылган. Болжол ыргытылган чекит кичине кесиндиге жатуусунун ыктымалдыгын эсептегиле. Чыгаруу. A окуясы ыргытылган чекит кичине кесиндиде жатат. Анда ыктымалдыктын геометриялык аныктамасынын негизинде 0,2ге барабар болот. Үчүнчү, окуялар жана алар менен болгон амалдар. Окуялар менен алгебралык кошуу, кемитүү жана көбөйтүү амалдарын жүргүзүүгө максатка ылайыктуу. Анткени чексиз көп окуялардын мыйзам ченемдүүлүктөрүн математиканын жардамы менен окуп үйрөнө алабыз. Жүргүзүлүүчү амалдар көрсөтмөлүү болуш үчүн эреки тегиздигиндеги P тик бурчтугунда жаткан A жалпак фигурасын алабыз. Ошол P тегиздигине чекит ыргытылсын. Эгерде ыргытылган чекит A жалпак фигурасына түшсө, анда A окуясы орун алды дейбиз.
Ошентип ар кандай сынактын жыйынтыктарын ушундай схема аркылуу көрсөтмөлөө аркылуу окуялардын чексиз көптүгүн математикалаштыруу идеясы киргизилди десек болот. Окуялардын үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдар. Биринчи, А жана Б кокустук окуялардын суммасы деп, натыйжада А окуясы же Б окуясы келип чыга тургандай окуяны айтабыз жана ал А плюс Б же А биригүү Б деп белгиленет. А жана Б кокустук окуялардын суммасын Эйлер-Вендин диаграммасы боюнча геометриялык сүрөттөлүш төмөндөгүдөй болот. Мисалы, А куб түрүндөгү сөөк оюнчугунун ыргытууда бир упайдын пайда болуу окуясы. Б окуясы оюн сөөгчөсүн ыргытууда эки упайдын пайда болуу окуясы болсо, анда А жана Б окуялардын суммасы оюн сөөгчөсүн ыргытууда экиден көп эмес упайдын пайда болуу окуясы. Экинчи, А жана Б окуялардын көбөйтүндүсү деп, А окуясы да, Б окуясы да келип чыкпагандай окуяны айтабыз. Жана А көбөйтүү Б же А кесилиш Б деп белгилейбиз. А жана Б окуялардын көбөйтүндүсүнүн Эйлер-Вендин диаграммасы боюнча геометриялык сүрөттөлүш төмөндөгүдөй болот. Мисалы, А экзамен учурунда студенттин жуп номердеги билетти алуу окуясы болсун. Ал эми Б экзамен учурунда студенттин 5 эселүү номердеги билетти алуу окуясы болсо, анда А көбөйтүлгөн Б окуясы экзамен учурунда студенттин 10 эселүү номердеги билетти алуу окуясы болот. Үчүнчү, А жана Б окуяларынын айырмасы деп, А окуясы келип чыгып, ал эми Б окуясы келип чыкпагандай окуяны айтабыз. Жана ал А минус Б же А айырма Б деп белгиленет. Мисалы, А түштөн учурунда чай ичкен студенттердин окуясы, Б түштөн учурунда кофе ичкен студенттердин окуясы болсун. Ал эми А минус Б окуясы түштөн учурунда чай гана ичкен студенттердин окуясы болот. Эки кокус окуя карама-каршы деп аталат, эгерде алардын бири экинчиси аткарылбаганда гана аткарылат. А окуясына карама-каршы окуя төмөндөгүдөй белгиленет. Мисалы, куб түрүндөгү сөөк оюнчугун ыргытууда А окуясы бул жуп сандагы упайдын пайда болуу окуясы. Анда А окуясына карама-каршы окуясы так сандагы упайдын пайда болуу окуясы болот. Эми балдар, көнүгүү иштөөгө өтөлү. Номер 1 маселе. Төмөнкү окуялардын ичинен мүмкүн болгон окуя жана мүмкүн болбогон окуяларды тапкыла. А. Оюн сөөгчөсүн ыргытууда 10 упайдын пайда болуу окуясы. Кана балдар, өз алдыбызча жооп берүүгө аракет кылабыз. Туура, оюн сөөгчөсүн ыргытууда 10 упайдын пайда болуу окуясы мүмкүн болбогон окуя болот. Себеби оюн сөөгчөсүнүн эң жогорку упайы 6 болот.
Keyinki суроо. B окуясы 3 oyun sökçөсүн ыргытууда 10 упайдын пайда болуу окуясы. Гана жооп берүүгө аракет жасайбыз. 3 oyun sökçөсүн ыргытууда 10 упайдын пайда болуу окуясы мүмкүн болгон окуя болот. Keyinki S 3 oyun sökçösүn ыргытууда 20 упайдын пайда болуу окуясы. Туура. 3 oyun sökçösүн ыргытууда 20 упайдын пайда болуу окуясы мүмкүн болбогон окуя. Себеби bir oyun sökçөсүндө эң жогорку упай 6 болсо, 3 oyun sökçөсүнүн упайларынын суммасы 18-ге барабар. Номер 2. A жана B окуялары сыйышпаган. Башкача айтканда, биргелешпеген окуялар боло алабы? Эгерде тыйынды ыргытуу сыноосунда A керттин пайда болуу окуясы, B сандын пайда болуу окуясы. Бул окуя бири-бирине биргелешпеген окуялар боло алабы деген суроо. Туура. Бул эки окуя биргелешпеген окуяларга мисал болот. Себеби эки окуянын бирөөсү гана орун алат. Кийинки тапшырма. Oyun sökçөсүн ыргытуу сыноосунда A окуясы 3 упайдын пайда болуу окуясы, B окуясы 18 упайдын пайда болуу окуясы. Бул эки окуя бири-бирине биргелешкен окуя болот. Анткени 3 упайы так упайлардын катарына кирет. Үчүнчү маселе. Урнага 1, 2 жана башка 100 сандары менен номерленген 100 шар салынган. Кокусунан алынган bir шар алынды. Алынган шардын номеринде 5 цифрасы менен аякташынын ыктымалдыгын кандай? Гана өз алдыбызча чыгарууга аракет жасайбыз. Чыгаруу n барабар 100. Ал эми A окуясынын орун алышын камсыз кылуучу учурлар 10. Анда ыктымалдуулуктун формуласынын негизинде 0,1 санына барабар. Жообу. Алынган шардын номеринде 5 цифрасы менен аякташынын ыктымалдыгы 0,1ге барабар. Мына ошентип сабагыбыз аягына келип жетти. Эми үйгө тапшырма. Биринчи тапшырма. Эркин жол менен тандалып алынган 400 тетиктин 20сы жараксыз болуп чыккан. Каралып жаткан партиядагы тетиктердин арасынан жараксыз тетиктердин чыгып калышынын ыктымалдыгын тапкыла. Экинчи маселе. Яшикте 10 ак, 15 кара, 20 көк, 25 кызыл шар бар. Карабастан bir шар алып чыгышты. Чыгарылган шардын көк болушунун ыктымалдыгын эсепте. Үчүнчү тапшырма. Ар бириңер мүмкүн болгон, мүмкүн болбогон кокус окуяларга жана биргелешкен, биргелешпеген карама-каршы окуяларга мисал келтиргиле. Бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча
суроолоруңар болсо жана жогоруда берилген тапшырмалардын жоопторун мен WhatsApp группадан күтөмүн. Сабагыбыз ушун менен аягына келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.